Саламатсыздарбы, кадырман достор. Бүгүн биз ошол өтө бир чукул бердин тартабыз. Себеби биздин Кыргызстандын ошол 17 жашка чейинки курама командасына машыгууга келген жеринен көп келечектен көп үмүттөндүргөн кыргыз футболунун учурдагы ошол жаш таланттарынын бири десек болот. Бекназ Алмазбеков менен маек куралы деп турабыз. Бекназ, сени көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Чындыгында сага бир күтүлбөгөн жерден келип калдык. Анан бүгүн акыркы машыгуу күнү да экен да. Бирок ошол кыргыз футбол сүйүүчүлөрү сен тууралуу көптөгөн маалыматтарды издеп интернет булактарынан таппайт. Сенин бала чагың, кайсыл жактан машыгып баштагансың, футболго ким алгач алып келген, айтор ошолордун баардыгын эми бизге кенен эле айтып бересиң чоң үмүттөбүз. Негизинде футболго болгон жолуң кандай башталды эле? Ошондон баштасак. Эми футболго болгон кызыгым бул биз балдар менен көчөдө көп ойночук. Эми үй алдында балдар менен көп ойноп калдык. Мындайча айтканда кошуналар менен. Анан эми футболго болгон кызыгым бул кичинекей кезимде эле футбол көрчүм. Ошо атам жактан, атам да жакшы футболдорду көрүп, футбол күйөрманы. Ошол агам экөөбүздү биринчи жолу ушул жакка алып келген. Биз биринчи жолу ушул жактан баштаганбыз. Ошону алып келип, анан акырындан өсүп, азыр ойной баштадык. Ошондо футбол борборунан Бишкектен баштагансың. Анткени көпчүлүгү сен ушул Галата Сарайда жүрүп 2018-жылы жанагы пенальтини теппей койгонуңан сени көпчүлүк ошол Европадагы алдыңкы маалымат каражаттарда жазышкан да. Анан ошол башка күйөрмандар сыяктуу көп биз деле сени Туркияда машыгып баштаган деп ойлогонбуз. Ошондо сенин бала чагың Бишкекте өткөн. Ооба, бала чагым Бишкекте өткөн. Бул жакта ойноп жүрдүм, машыгып жүрдүм. Бул жактагы машыктоочулар жана тренерлер менен көп турнирлерге бардык. Ошондон улам анан ал жакка мен бир мындайча айтканда просмотр болуп калды. Ошол атам болуп, ошол жакка бир шанс деп бир барып, анан ошол жактагы тренерлер, машыктоочулар жактырып калды мени. Анан ошондон улам ошол жакта ойноп калдык. Ошондо 12 жашыңан баргансың. 13 жаштан. 13 жаштан. Анан Кыргызстандан ал жака барганда бир оорчулук, кыйынчылыктар болсо эле, кандай сен кыйынчылыктарга туш болдуң? Анткени эми кыргыздар менен түрктөр тилибиз бир аз окшош, бирок баары бир алардын көз караштары, стандарттары башка болсо керек таптакыр. Эми ооба, стандарттар албетте башкача, бирок биринчи барганда алар түрктөр аябай меймандос келишет. Мени жылуу кабыл алышты. Өзүнүн үйүндө, өзүмдүн үйүмдөй эле сездим ал жакты. Бирок албетте кыйынчылыктар болот. Сагынасың, биринчи көнбөйсүң. Көптөгөн кыйынчылыктар жашайт. Тил боюнча эң башкысы тил деп ойлойм. Анткени тил, канча тил билсең, ошончо адамсың го деп ойлойм. Ошол тилден бир аз кыйналдым биринчи барганда. 1-2 ай кыйналдым. Андан кийин 2 айдан кийин эле үйрөнө баштадым. Көбүрөөк практика болду мен үчүн. Ошо. Ошондо сен Галата Сарайда машыгуу менен биргеликте академиясында, мектепти дагы ошол академияда элеби же өзүнчө бир башка атайын мектептерге барасыңбы? Жок, академиянын бул өзүнүн мектеби жок. Ошол академия менен байланыштуу болгон мектептер бар. Ошол академиянын жаздырылган өзүнүн мектеби бар. Ошол жакта окууmu уланып келем. Негизи эле бардык футболчулардын өзүнүн өзгөчө бир тарыхтары бар го. Сен дагы өз короомдо балдар менен футбол ойноп ошентип башталган депчи. Андан сырткары бир профессионалдуу футболчу болом деп качан чечтиң? Кандай кыйынчылыктар болду? Эми профессионалдуу футболчу деп азыркы убакта деле мен профессионалдуу футболчу эмесмин. Бирок профессионалдуу футболчу болгонго абдан аракет кылам. Буюрса болот деп ишенем. Эми эң башкысы өзүңө ишенсең, көп эмгектенсең, эч качан талыкпастан эмгектенсең, албетте баарына жетүүгө мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Анан Галата Сарайда да капитан болуп жүрдүң да сен. Өзүң менен тең вице-капитан. Вице-капитан болуп жүрдүң, э? Анан мен
туркиялык басылмаларды ачып окусам, ал жакта дагы мына ушул алдыңкы 10 таланттуу футболчу деген сенин ысымдарыңды окуп калдым. Анан биздин 16 жашка чейинки курамга караганда Туркиянын дагы жаштары ошо 16 жашка чейинки курамдарына сага чакыруу болду. Эгерде чакыруу болсо, эмнеге аны кабыл алган жоксуң? Ким түрткү берди кабыл албай коюуга? Жок, бул чакыруу болгон жок. Мага бир мындай ошондой маалымат келген жок да мен өзүмө. Эгер андай келсе дагы мен азырынча Кыргызстанды чечем деп ойлойм. Анткени албетте бул жакта өстүм, менин жакындарым эми кыргыз болгондон кийин кыргыз курама командасында ойносоң, өзүңдүн өлкөңдө ойносоң, көптөгөн ареналарга чыгып, ошол желектин үстүндө өзүң формаң менен кийип ойносоң жакшы. Бул абдан сыймык деп ойлойм мен өзүм үчүн. Ошол Туркияга барганда сен ким аркылуу бардың же кандай барып калдың? Эми бул жактан ал жактан просмотр болот деп бул жактан угуп калдык биз. Анан өнчө атам менен чогуу барып ошол жактан бир шанс болду эми мен үчүн. Ошол шансты колдондум. Ошол жакта тренерлер жактырып, ошол бойдон азыр ошол жакта ойноп келем. Анан сени соңку 2 жылдан бери былтыр биздин Бишкекте болгон тандоо турунда көрдүк 16 жашка чейинки Азия чемпиондугуна. Анан быйыл 17 жашка чейинки курамга дагы машыгууга чакырып атат. Ошол биздин улуттук курамга сени чакыруулар келгенде кандай бир сезимдер болот? Бир келбей кое турган, жоксо бир башка ойлор болуп, жоксо атаң же бир башка бирөө барып алам деген сыяктуу түрткүлөр болобу, же өзүң бир мындай сүйүнүп кубануу менен келесиңби? Эми бул Кыргызстандын курама командасына чакырып атсаң, кантип келбей койбойсуң, албетте келесиң. Өзүңдүн жериң, өзүңдүн элиң үчүн ойнойсуң. Мен келмекмин албетте, кубанып, сүйүнүп келмекмин, абдан сүйүнмөкмүн. Мен үчүн бир чоң сыймык, үй бүлөм үчүн дагы. Кайсыл бир футболчуну кумир тутасыңбы? Ошонун видеолорун, кесиндилерин көрүп, мен да келечекте ушундай болсом деген сыяктуу барбы? Эми азыр футболисттер көп да, футболчулар көп дүйнө жүзүндө. Эми көп эле футболчуларды көрөм, мисалы үчүн Мане, мисалы үчүн Ливерпулда Салах, жанагы Реал Мадридтеги Эден Азар, дагы жаш таланттар Санчо, ошондой сыяктуу өзүмдүн позициямдагы ойногон оюнчуларды көбүрөөк көрөм. Ошолордон мындай жакшы жактарын алганга аракет кылам. Мындай жашоодо дагы, анан поледо дагы деп ойлойм. Анткени жашоодо дагы албетте эгер канчалык байып турсаң дагы жардам беришиң керек. Мисалы үчүн Мане, Салахтар өз элине абдан жардам беришет. Мен да ошентип эгер футболчу болуп калсам, ошо жардам бергим келет. Абдан мисалы үчүн Кыргызстандагы көп эми муктаждар бар да. Ошолорго жардам берип, ошо кыргыз футболун көбүрөөк да өстүргүм келет. Ошол. Анан сен Туркияга барып калып, анан ошол балким Туркиядагы бир футболчулардан эмнени үйрөнүп алдың, эмнени байкадың? Алар ушундай кайрымдуулук иштерди кылабы экен? Кайрымдуулук иштерди ооба албетте кылат, өзүнүн жерине, өзүнүн муктаж элине жанагы. Бул көп эле оюнчу кылат го дейм. Анткени албетте ал өзүнүн жеринде, өзүнүн эли үчүн кылбай койбойт. Кылыш керек деп ойлойм менин оюмча. Анан азыр эми сен өспүрүм урактагы балдар менен чогуу жүрөсүң да. Туркиядан командада Галатасарайдагы өзүң менен тең балдар менен биздин улуттук курамдагы балдарда кандай айырмачылык бар? Балким жеген тамагы диета кармаганында же болбосо бир машыгууларында кандайдыр бир бизде кемчиликтер же артыкчылыктар барбы? Эми албетте биздин футбол жаман эмес. Эми өнүгүп келе атат. 2019 Азиядан кийин көп өспүрүмдөрдүн кызыгуусу артты. Ошого байланыштуу биздин дагы машыгууларыбыз жакшы эле, бирок
албетте ал жак Европа болгондон кийин айырмачылык болот. Ал жакта машыгуулары, тамак аштары, мисалы үчүн спортчу өзүнүн дагы бир мындай диетасы же мындай туура тамактануусу керек, өзүн караш керек. Өзүн кандай караса, мен дагы полядо ошончолук жакшы ойнойт го деп ойлойм. Азыр мисалы үчүн Роналдо 35ке чыкты, өзүн абдан жакшы карайт. Дагы деле мындай топ деңгээлде ойноп жүрөт да, аябай деңгээли чоң. Ошо. Анан негизи эле сен диеталардан бир карманган урандарың бар болсо керек анда. Эми диета эмес, бул диета деген ал туура эмес го дейм. Анткени диета бул арыктоо үчүн го. Туура тамактануу деп ойлойм. Туура тамактануу. Карманасың сен. Ооба, аракет кылам. Кээде болот, мындай бузуп коюп, бирок мындай туура тамактанууга акыркы учурда аябай басымдуулук жасап калам. Анан силердин үйүңөрдө сенин агаң дагы, иниң дагы үчөөңөр тең футболчу экенсиңер. Эми агаң албетте кайсыл бир деңгээлде кесипкөй футболчу болуп калды. Биздин Илбирс командасында ойноп жүргөндө көрөбүз, жаштар курамына чакырылып. Анан ушундай футболчулардын үй бүлөсүндө төрөлгөн бул сага кандайдыр бир кошумча дем күч береби? Мен агаман күчтүүрөөк болсом же мен башкалардан күчтүүрөөк болсом деп атаандаштык барбы бир? Андай атаандаштык жок. Мен өзүмдүн бир туугандарымды абдан жакшы көрөм. Алардын дагы чоң деңгээлде ойносун абдан каалайм. Алар дагы ийгилик жаратып атса, мен алардын атынан абдан сыймыктанам. Эми мисалы үчүн үчөөбүз тең чоң клубтарда ойноп калсак, бул биздин ата-энебиз үчүн абдан чоң сыймык го деп ойлойм. Анткени бирибизди менен мисалы үчүн чоң клубтарда ойносок, бул өтө жакшы. Эми алардын дагы мен көп жакшы деңгээлде ойносун абдан каалайм. Буюрса алда болот. Эми акырындан бардыгы. Ошол. Анан сен Түркияда окуп жүргөндө бизде көптөгөн мекендештер бар да. Анан ошол жакта балдарын берип, футболго барган башка кыргыз балдар тааныйсыңбы? Кыргыз балдар бар. Бешикташта бар. Мисалы үчүн Адлет Каныбеков дегендер, Автандил Дүйшеев дегендер. Эми алар кайсыл бир деңгээлде эми биз Адлетти тааныйбыз, Автандил болсо азырынча Түркияны таандап турат. Эми балким кийин чечимин өзгөртөт, бирок мындай бизге мындай кыргыз коомчулугуна билинбеген, биз билбеген, балким 11-12 жаштагы же ага чейинки ушундай ал жакта иштеп жүргөн мигранттардын балдары Түркияда элеби же башка өлкөлөрдө? Түркияда, балким башка өлкөлөрдө сен билген, анткени сен эми жашап көрүп калып, бул кыргыз бала экен деп сен менен келип учурашып, ушундай сыяктуу. Эми ал жакта көп балдар мындай өзүнү көрсөткөнү барышат. Эми кээ бирлер өтпөй калат, кээ бирлер өтөт. Эми ал жакта азыр кичинекей балдардан мисалы үчүн жок го дейм. Жок. Көбүнчөсү ошо Адлет Каныбеков же Автандил Дүйшеевдер ошолор. Анан сенин алдыңкы, жакынкы максат пландарың көпчүлүгүбүзгө кызык. Галатасарайда канчага чейин калайын дейсиң? Негизги курамына өтүп, Түркиянын чемпиону атага турган ойлор барбы? Же болбосо эгерде мүмкүнчүлүк болсо Европага кетип каласыңбы? Эми футболчулардын баардыгы эле чоң клубтарда ойногусу келет. Мисалы үчүн английский премьер лигаларда, испанский лигаларда. Эми ал жакта ойнош оңой эмес, баардыгы эле ал үчүн эмгек керек. Эми мен дагы биринчи менин максатым азыр профессионалдуу болуу да, профессионалдуу контракт Галатасарай менен түзүп, анан ал жакта дагы ойносом деп ойлойм. Ал жакта да максатым чоң. Ал жакта дагы ошо турецкий лиганын ичинде ойноп, ошол жактан анан чоң Европаларга кетейин деген оюм бар. Бирок анын эми буйруган көрөбүз да. Аракет керек ал жакка дагы.
Достор, бүгүн бизде конокто келечектен көп үмүттөндүргөн кыргыз футболунун менимче алдыга сүрөй турган моторлорунун бири боло турган Бекназ Алмазбеков болду. Биз Бекназга ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Мындан аркы ошол Туркиядагы келечекте машыгууларыңа да чоң ийгиликтерди каалайбыз дагы. Сени биздин улуттук курамдын ар бир курактарына күтөбүз. 19 жашка чейинки, 21 жашка чейинки алдыңкы командада да күтөбүз жана үмүттөнүп ишенебиз. Чоң рахмат сага.